Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселе ушул Баткендеги чек арадан чыккан чыр таташ болот. Бирок мени өкүндүргөнү эмне себептен биздин өкмөт башчы келген жок. Биринчиден, ал жерде ок атылып атат, чек ара бузулуп атат. Эмне себептен башкы прокурор келген жок? Эмне себептен тышкы иштер министри келген жок? Эмне себептен башка министрликтерден келген жок? Biz ошолор келгенче бул нерсени баштабашыбыз керек. Урматтуу коллегалар, биздин адресибизге айткан сын сунуштарга биз чычалайбыз. Биз ушуга окшогон нерселерге жол коюп атпайбызбы? Анан кийин бизге айткан сындар абдан туура. А эмне үчүн мына чек ара маселеси, чек арада ок атылып атат, адамдар атылып атат, жарадар болуп атат. Эмне үчүн бизге премьер-министр келбейт? Келсин өзү. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Дастан Арыспек, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Дастан Арыспекович, мен да Кармат Бабашевди колдоп кетет элек. Бул жерде азыр Жеңиш партиясы чече турган маселе эмес. Ал киши аяка барып, араң чечтиби, чечпеди аны угабыз. Бирок ал жерде негизинен социалдык маселелер. Ошол маселелердин чечилбегенин айынан ушул кырдаал чыкты. Ошон үчүн сиз премьер-министр чакырыңыз. Ал буларды маалымат укканда маалымат дайын. Бирок ал маселелерди чечишибиз керек. Бүгүн токтомду кабыл алып, ошол тез аранын ичинде биздин эл карап турат. Кырдаал тынчыган жок, айтып коеюн. Ошон үчүн премьер-министрди чакырыңыз, ошондон кийин маселелерди карайлы. Рахмат. Төртүнчү микрофон. Рахмат Масалиев. Мен деле кесиптештерге кошулат элем. Себеби бүгүн биз токтомдо конкреттүү түрүндө тапшырма берип атпайбызбы? Ал каражатка байланыштуу. Мисалы үчүн каржы министри айтыш керек, береби акчаны, бербейби? Ушу тийиштүү органдар айтыш керек, мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Себеби биз берген тапшырмада токтомдо бир топ каражат керек деген маанидеги чечимдер болот да. Анан алдын ала ишке ашпаган токтомду кабыл алсак, бул максатыбызга жетпейбиз да. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, премьер-министр өзү келсе, бул абдан чоң маселе да. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Дастан Арыспекович жогорудагы айтып чыккан кесиптештерди мен да колдойм да, эми чечилбеген чек ара маселесин чечишибиз керек да. Анан өкмөт башчы өзү келиш керек. Укук коргоо органдар баары келиш керек. Анан Баткендеги эл вице-премьер менен жергиликтүү губернаторду коендон коркок болуп заставадан чыкпай жок, алар кетсин деп атса, биз буларды келсин деп атабыз да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, чек ара маселесине миграция башчысынын кандай тиешеси бар? Баткендеги чек ара кырдаал турукташып калды. Якутияда эмне болуп атат? Бөтөн элде, бөтөн жерде биздин мекендештер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрүн таппай 2 көз 4 боло турса, миграция башчысы орун басарын жөнөтүп кое турат. Ал эмнени чечет? Эмнени чечет? Эмне отуруп бул жерде? Бизсе премьер кошулуп ошол жакка барыш керек, Якутскиге. Ошол мэри менен сүйлөш керек. Ошол жакта өкүлдөр менен сүйлөш керек. Кана берде биздин чек ара маселеси бул тышкы иштер министрлигинин милдеттеринин бирине кирет. Кайда тышкы иштер министри? Кана башкы прокурор? Канча киши, 7 киши кылмыш иши козголду дейт. Сурайык да. Мынча киши барымтага алдым дейт. Тажик тараптан 2 киши болду дейт. Эмне үчүн ушундай маалыматтар чыгып кетти? Улуттук коопсуздук кызматы келиш керек. Анан отуруп алып буларды маалымат укканда эмне пайда? Эл эртең биз эмне дейт? Ошондуктан миграция башчысын бирге кереги деле жок, буга суроо деле жок болуш керек. Буну тез арада вице-премьерди коштуруп Якутияга жөнөткүлө. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, сунуштар берип атасыздар. Жеңиш Барпевич, сиз оюңузду айтыңыз, анан мен добуш менен чечип кетем. Саламатсыздарбы, урматтуу Дастанбек Арыспекович, урматтуу депутаттар. Негизинен бул чек ара маселелери боюнча вице-премьер катары менин функционалдык милдетиме кирет. Бул маселелер боюнча мен иштейм. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин деңгээлде биз жооп берсек жетиштүү деп ойлойм. Рахмат. Бешинчи микрофон. Рахмат, Сулайманов. Жеңиш Барпевич, бул маселе боюнча маселе жок, сиз жооптусуз. Бирок премьер-министрге ал жерде Аксайда жана трансформация боло турган, тез аранын ичинде трансформация боло турган маселе бар да. Ага сиз кол кое албайсыз да, трансформацияны сиз чече албайсыз. Ошондой премьер-министрдин урүүбүндө чечиле турган бир-эки маселелер бар. Эгер бош болгон болсо келсе жакшы болот эле. Ошол маселелер азыр сөзсүз көтөрүлөт. Ошол жерди эмне үчүн ушунча жылдан бери Аксайды трансформация кылынбай, ошол жерлерге биздин жарандар отурукташпаган үчүн ушундай тажик тарап келип отурукташып алышкан.
Биздигилер ошол маселелер бүгүнкү күнгө чейин чечилбей, ушул маселелер жаралып атат да. Ошону премьер-министр келсе жакшы болот эле. Рахмат. Биринчи Рұқсат микрофон. болса азыр. Азыр кечиресиз, биринчи микрофон. Урматтуу Дастан Арыспекович, урматтуу Жеңиш Парпиевич, сиз айтып атасыз, эми мен чек ара маселелерин, Кыргызстандын коопсуздук маселелерин өкмөт тарабынан караган вице-премьермин деп. Эми сиздерди өткөн жолу жабык режимде да, ачык режимде да укпадыкпы? Ошону эле кайра кайталайбыз. Жанагы чарбалык маселелер, социалдык маселелер, алар жылдан жылга келатат. Мына Искендеров, Курбанали Алибаевич отурат. Эчтеке жаңы эчтеке айтпайсыздар. Берде чече турган маселелерди сүйлөшүш керек. Ачык бүгүн бардыгы көрүп атат Кыргызстандын бардыгы. Дастан Арыспекович, көп маселелер саясий деңгээлде гана чечилет. Бул президенттердин жолугушуусунда, премьерлердин жолугушуусунда чек ара маселеси түздөн түз мамлекеттин суверенитетине, ички тышкы коопсуздугуна, бүтүндүгүнө таасирин тийгизе турган маселе. Ошондуктан мен ойлойм, коопсуздук кеңешинин катчысын же ушул чек ара маселелерин караган орун басарын да чакырып коюш керек. Бүгүн саясий маселелерде козголушу мүмкүн бул жерде. Суроолор болушу мүмкүн. Анын бардыгына жооп берсин да, сүйлөшөлү да. Премьер-министрдин келишини толугу менен колдойм. Ансыз маселе болбойт. Бул жылдан жылга келаткан маселелер. Жеңиш Парпиевич азыр эчтеке чечпейт. Эчтеке айтып да бере албайт бизге. Айтып берет азыр акыркы болгон жолугушууну, акыркы протоколду айтып берет. Адан эмне өзгөрөт? Рахмат. Алтынчы микрофон. Рахмат, урматтуу Дастанбек Арыспекович, урматтуу коллегалар. Биринчиден сабырдуулукка мен чакырат элем. Экинчиден атайын биз республикалык бюджетти кабыл алып атканда государственный резерв деп 500 миллион сом караганбыз. Эгерде мындан да көбүрөөк акча керек десеңиздер, аны дагы көбөйтсөк болот. Ошондуктан маселени экиге бөлүп эле парламенттин кандай токтому керек болсо ошону токусак, өкмөт өзүнүн токтомун дагы токуса, бүгүн эки чечимди кабыл алсак. Биз поручение берсек, өкмөт болсо, жанагы айтып аткан трансформациялар, анын акчаны бөлүп берүү маселелерин дагы. Акча дагы бир жолу айтып коеюн, государственный резерв деп ушундай ситуация үчүн биз караштырып ошону коюп койгонбуз да, 500 миллионду. Информациясын болсо уга берсек болот. Алтынчы микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Бүгүнкү күн тартибиндеги маселе чек ара боюнча. Бул жалпы кыргыз коомчулугунун көңүлүн буруп аткан, кабыргабызды кайыштырып аткан 27 жылдан бери чечилбей, бүгүн да чечилбей, күндөн күнүгө күн санап кооптуу акыбалды жаратып аткан ситуация. Ошону талкуулайлы деп мамлекеттик эң жогорку площадкасы ушул жер. Жана бет маңдай отуруп, ийир отуруп, түз кеңеши деген жерге премьердин келбегени абдан туура эмес. Ошондуктан мен колдойм коллегаларды. Премьер өзү келсин. Анда биз эмнеге шайладык премьер кылып? Ар бир маселе боюнча өзүнүн көрүрүшү замдары бар. Анда бардык маселе боюнча эле замдарын жөнөтүп отура берсин анда. Ошондуктан урматтуу депутаттар, биз бул жерден премьердин келгенин талап кылышыбыз керек. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Дастан Арыспекович, Тилаев Республика Тажит. Кечирим сурайм, урматтуу коллегалар. Эми биз бир топ депутаттар ошол айылдарга барып келдик. Ошол Аксай, Көкташ айылына, ошол жерин элдин үнүн угуп келгенбиз да. Бул жерде отургандар эч нерсе чечпейт. Ал маалыматты мен деле айтып берем. Бирок азыр маселени чечишибиз керек. Эл карап турат. Ошон үчүн премьер-министрди чакырып, Дастан Арыспекович, өзүнүн ушул жерде ачык талкууласак туура болот да. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Арыспекович. Бул абдан маанилүү маселе. Премьер-министр келиш керек. Эмне үчүн дебейинби? Бул Тажикстан менен Кыргызстан ОДКБга кирет. Эки мамлекеттин ортосундагы чоң спор болуп атат. Чек ара боюнча, жер боюнча. Бул бир. Экинчисинде дагы Тажикстандын ичинде өзүнүн оппозициясы дагы бар. Мен маалыматым боюнча аларды дагы ошого биздеги анклавтар, варухтар, как плацдарм катары абдан катуу кызыктырат да. Бул чоң маселе. Дастан Арыспекович, ошон үчүн бунун артында жөн эле социалдык бытовой маселелер турбайт. Бунун артында чоң геосаясат болуш керек да. Ошон үчүн ошону да карап коюңуз сиз.
Урматтуу депутаттар, сунушту уктук. Жеңиш Парпиевич айтыңыз, анан мен доошко коюп чечилет баардык нерсе. Биздин өкүл айтып койсун. Урматтуу Дастан Арсбекович, урматтуу депутаттар, премьер-министр азыркы мезгилде эртең менен Ошко учуп кеткен. Ошо жазгы талаа иштери боюнча алдын ала өз жерине барып көрүп келүү боюнча. Анан ал эми Жеңиш Парпиевич азыр эле саат 10-до мамлекет башчысына кирип, болгон докладдын баарын берип чыкты. Ошондуктан бул маселени угуп коюшуңарды суранабыз. Урматтуу депутаттар, премьер-министр өкмөт башчысы Ошко учуп кетиптир командировка иш сапары менен. Эми аны сиздер азыр өзүңүздөр чечесиздер. Эгерде ушул келген топ менен өкмөттүн мүчөлөрү менен маалыматты угуп, токтом чыккан, ошо токтомду карап, сунуштарыңыздарды берип, ишти алып баралы деген ой менен бүтүрсөк, анда добуш менен чечебиз. Эгерде жок, анда болбойт. Өкмөт башчысын угабыз десек, анда бул маселе анда жылып кетет, урматтуу депутаттар. Жылып кетет. 6-чы микрофон. Урматтуу депутаттар, албетте биз бүгүн угуп, маалымат, баягы эле маалыматты, жадыбалдай жаттаган маалыматты угабыз. Ошо ойдон тарап кетебиз. Элдин шаабайын ушинтип отуруп суутабыз. Бир позициябызды урматтуу парламент билдирбейлиби? Эми качанкыга чейин эле ушул өкмөт минтип айтты, угуп коелу, токтотуп коелу, чек коюп коелу, тияка кетип калыптыр, бүгүн минтип коелу дегенден ушул деңгээлден качан бир көтөрүлөбүз? Айтпайлыбы? Кээсин өзүн угабыз. Болбосо жоопкерчиликке тартабыз деп. Бир чечкиндүүлүктү көрсөтпөйбүзбү? 4-чү микрофон. Рахмат, Масалиев. Чын айтканда, ушундай окуя болгондо өкмөт толук курамы менен отставкага кетишке күтсө болот эле. Премьер-министр биринчи кезекте. Бирок биз ага барбай атабыз. Аябай боорукер болуп, анын күнөөсү жок деп, хотя биз өткөндө укканда деле бизге айткан болчу, 7 мартта маалымат болгон коркунуч жөнүндө. Мына чыгарачылар айткан болчу. Мен ойлоп атам, бүгүн азыр маселени алып коюп, биз бир жумадан кийин келгенден кийин премьер-министр келет. Ошондо ага чейин кандай чечим кабыл алат? Кимди кызматтан бошотту? Кимди чоңойту? Кимге сын сөгүш жарыялады? Ошол чечим менен чогуу келгенде ошондо туура болуп калат. Болбосо биз кайра эле баягындай 4 саат угуп туруп, андан кийин Жеңиш Парпиевич сизге ийгилик деп коштошобуз. Мен сунуш азыр талкууну токтотуп, бир жумадан кийин кайтарып келсек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ана азыр сунуш келип түштү анда. Исхак Абсаматовичтен мен добушка коёмун. Азыр мен айтып коеюн, берем микрофонду. Сунуш келип түштү. Азыркы маселени алып коюп, кийинки бир жумадан кийин өкмөт башчысы өзү келсин деген. Ушул маселени. 5-чи микрофон. Рахмат. Мен жеке оюм, премьер-министр эми кетип калыптыр, жазгы талаа иштери деп кетип калыптыр, эмне дейбиз? Жылдырганда бир жумадан кийин келгенде деле ушундай болот го. Азыр раз ушунча кишини убара кылдык, келишти, маалыматты угайлы, талкуу кылайлы бүгүн кечке. Анан узартсак, кийин узартып премьер-министрди отдельно угуп койсок болот ошонучу. Азыр кайра кетип, кайра келтирип отуруп беребизби? Бул мен жеке пикирим. Добушка коюңуз деп да айтпайм. Азыр мурунку добушту койсоңуздар, ага деле депутаттар добуш берет болуш керек. Бирок эми бул ысыгында талкуулап, кечеги кол коюлган келишимдерди дагы талкуулап, мурдагы көп маалыматтар чыгып атат интернетке, мурдагы келишимдер боюнча көп сөздөр бар. Ушуларды укпайлыбы? Биз эми премьер-министр өкмөт коллегиальный орган. Премьер-министр эми аман эле болсун. Эми ушундай моментте жазгы талаа иштери деп кетип калыш бул өтө уят да. Анан уланта беришибиз керек го менин оюмча. 1-чи микрофон. Урматтуу коллегалар, мына биздин жүзүбүз. Биз түзгөн өкмөт. Бизди тоотпойт. Мен айткым келет, бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чегарабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып. Же бир жолу ошол жерге барып кабаралган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мында өкмөттүн кереги барбы же жокпу?
Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, биз биринчи сурап албайлыбы? Жеңиш Парпиевич, жөн эле маалымат менен келдиңиздерби же өкмөт өзүңөрчө чечим алып келдиңерби? Азыр ар бир просрочный күн тажик тарапка аябай выгодно да. Чынын айтканда, бул билебиз. Мына депутаттар айтып атпайбы, биз деле барып көрүп келдик, маалыматты биз деле айтып бере алабыз деп атат. Эгерде өкмөт ичара өзүңөрчө чечим менен келсеңиздер, анан премьер-министр иш-чара менен ошто жүрсө, мен мойнум алам ушунун баарын, мен чечимдин баарын тең аткарабыз десеңиздер, анда биз угаалы дагы ошону менен бүтүрөлү, урматтуу депутаттар. Жок, андай болбой жөн эле маалымат боло турган болсо, угуп алып кеткенде мен ойлойм эч кандай пайда жок. Анан учурдан пайдаланып дагы өкмөткө да тиешелүү, урматтуу төрагасызга дагы жана Якутиядагы болуп аткан иш-чаралар. Өкмөт тараптан, парламент тараптан тез аранын ичинде кайрылуу жасаш керек Госдумага. Күнөөсү жок, бейгүнөө адамдар токмок жебеш керек, куулбаш керек. Күнөөлөр мыйзам чегинде жазасын алыш керек. Чоң рахмат. Бешинчи микрофон. Пирматов Бербол. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Маселе мындайда, биз бир жумага жылдырып, бир жумадан кийин буну укканыбыз менен биз чечилбей аткан маселени андан 5 бетер татаалдаштырабыз да. Бизге өкмөттөн эч кандай маалыматтын деле кереги жок. Болгон маалыматты биз кече комитетте талкууладык. Керек болсо беребиз ошол маалыматты. Эң негизгиси биздин комитеттин чечими азыр таратылса керек. Ал жерде 4 паракта турган, биз аябай кенен талкуулаган конкреттүү иш-чараларды биз өкмөткө милдеттендирдик. Ошол иш-чаралардын аткаруусунда болуп атат азыр кеп. Кечиктирилгис жасай турган кадамдарды биз тизмектеп бердик ошол жерде. Аны бүгүндөн, азырдан кеч калбай өкмөт аткарууга киришиш керек. Мен кошулам. Ал жерде мисалы үчүн премьер-министрдин деңгээлинде чечиле турган маселелер абдан көп. Азыр мисалы үчүн биз өкмөттөн эч кандай маалыматтын деле кереги жок. Биз болгону Жеңиш Парпиевич кече кайсы документке кандай редакцияда кол койду, ошол боюнча биз уксак, анан кийин эң негизгиси ошол делимитация, демаркация процедурасын аягына чыгарыш үчүн кандай кадамдар жасалыш керек, социалдык багыттагы кандай маселелер чечилиш керек, ошолорду биз жүктөгөнбүз кечеки чечим менен. Анан бүгүнкү ошол токтомду биз кабыл алып бербесек, ар бир күн, ар бир саат алтынга тете болуп атат. Ошон үчүн биз токтомду кабыл алып берели дагы, өкмөт аткарсын тезирээк. Мен сунушум. Токтомду талкууласак деген сунуш. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон, анан бир. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Эми регламент боюнча Дастан Артысбекович, негизги карала турган маселелер үчүн жогорку кеңеш чакырат. Бир күн, 3 күн мурда чакырыш керек негизичи. Анан бул чакыруу болду, болбоду, бир баягы ошондо тактап койшок. Экинчиден, эгерде премьер-министр келе албай турган болсо, чакырып туруп, анан кийин игнор кыла турган болсо, бул чара колдонуш керек сөз. Эгерде жок, бунун аркасынан кыйкырып эле микрофондон саясат кылып атсак, анда тактап айтып коюш керек да. Бул жерде жанагы программалар өзгөчө айылдарга өзгөчө статус берүү боюнча программа кабыл алынган. Ошол программанын аткарылышы социалдык проблемалар, Дастан Артысбекович. Ошондуктан азыр Жеңиш Парпиевич мына коопсуздук чек ара боюнча вице-премьер Алтынай Сейитбекованы сөз чакырыш керек. Негизги биздин бүгүнкү токтомдор социалдык проблемаларды чечүү боюнча. Ошондуктан эгерде премьер-министр келе албай турган болсо, сөзсүз Алтынай Сейитбекованы чакырып коюңуздар. Экинчиден, бул жерде азыр жогорку кеңеш биз маселени чече албайбыз, бул процедуралары бар. Бирок бүгүнкү тапшырманы берип туруп, ошол тапшырманын келечекте аткарышын талап кылабыз. Эч токтобой, кечиктирбей чече турган маселелер бар. Аны жакын каражат тез аранын ичинде чечсе болот да. Ошондуктан ар бир күн биз үчүн кымбат. Ошондуктан буну бүгүн токтом кабыл алдык. Апрелде калып кетебиз. Ошондуктан бүгүнкү күнү карап, токтомду кабыл алып, тапшырманы берип коелу. Кайсыл учурда чакыруу, кайра угуу биздин колубузда турат го. Бүгүн өкмөттүк күн болуп атат. Өкмөттүк саатка сунуштап коелу. Ошондуктан кечиктирсек эл
түшүнбөйт ал жактачы. Ал бүгүнкү күндө социалдык проблемаларды чечүү үчүн биз тапшырма алып келдик, мына депутаттар турат баарычы. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Урматтуу коллегалар, өткөн жумада төрагабыздын буйругу менен бир топ депутаттар биз барып келдик. Ал жерде эл менен жолукканда биз өзүбүздүн убадабыз бердик силердин атыңардан. Биз 3-чү күнү ушул кийинки жумадагы биринчи пленардык жыйында бул маселелерди, силер айткан маселелерди биз көтөрөбүз деп убадабызды берип келдик. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүн сөзсүз бул маселе боюнча биз иштеш керекпиз. Мейли өкмөт маалыматын бербесе, биз маалымат берелик. Карамат Бабашевна бир 15-20 мүнөттүк маалымат берем деп атат. Биз да маалымат берелик. Анан кийин ошо маалыматта жараша биз поручение берип өкмөткө срочно неотложном порядке бүт маселелерди карап чечиш керекпиз. Бул маселе боюнча дагы мен ойлойм, мына социалдык багыттагы вице-премьер да сунуш түшүп атат. Мен ойлойм, багы экономика тейлей тургандагы биз республикалык бюджетти карап атканда на развитие регионов акчаларды бөлгөнбүз. Мына көп канча объекттер каралган, ушул экономика, жумушсуздук эң негизи маселе ошо жумушсуздуктагы жерде бизге айтылган. Ошон үчүн бул багыттагы вице-премьерлер сөзсүз келиш керек, бияка бизге маалымат бериш керек. 4-чү микрофон. Рахмат, Дастан Артысбекович Масалиев. Урматтуу кесиптештер, биз жогорку кеңешпиз, эң бийик мыйзам чыгаруучу орган. Керек болсо Конституция негизинде эң башкы орган деп эсептелет бүгүнкү күндө. Ошондуктан мен талап кылганым премьер-министр келгенде абдан туура болот эле. Аталган токтомдун долбооруна карасак, баары тең эле мыйзам чегинде өкмөттүн милдеттүү тапшырмалар берип атасыз. Ал ансыз деле аткарыш керек аны. Мен оюм кичине башкачараак. Эгерде 1 апрелге чейин булар ушул токтомду карап чыгып, бизге келип туруп, муну аткара алабыз, муну аткара албайбыз. Ошондой сөз болгондо анда ийгиликтүү болот да. Ошол эле максат менен айтканым. Премьер-министр даярданып келип, анан карап көрөсүздөр, тапшырма бересиңер деген, биз тапшырма бергенибизде булар даярдыгын көрсөтүш керек да. Ошондуктан комитеттин токтом долбооруну булардын колуна карматып коюп, бир жумадан кийин биринчи маселе кылып карасак, ошондо мен оюмча кичине мындай алдын жылатты иш болгон ошол эле. Ал эми премьер-министр мен ойлоп атам, жазгы талаа жумуш эмес, Баткен областына барып, Аксай деген айылга барып койсо ашыктык болбойт да. 2-чи микрофон. СДПК Мадеминов. Рахмат, Дастан Артысбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бүгүн премьерди чакыра турган күн эмес. Премьер бүгүн өзү келиш керек парламентке. Анан бул жерде Баткен областындагы социалдык маселелерди караган жокпуз. Баткен областында стратегиялык маселелер турат. Ошон үчүн бул жерге премьер өзү келсин. Анан экинчи маселе, Жеңиш Парпиевич, интернетте окуп атасыз да? Сизди кошуна мамлекеттин агенти деп берип атат да. Сиз окудуңуз да аны. Сиз Баткен областында начальник УУД болгонсуз, губернатор болгонсуз. Бирок сиздин жетекчилигиңиз убагындагы ошол жердеги тажиктердин Шурапка, ошол эле головной водозабордон кеткен водозаборго, ошолорду сиз контроль кылган эмессизби? Акыркы убактагы ошол жердеги болгон иштер сиздин ошол тажик тарап жазып атат, аны кыргыз тарап жазган жок. Менде күмөн пайда болуп атат азыр сизге. Ошон үчүн сиздин ошол паритетник комиссияны жетектегениңиз да туура эмес. Сиз кече ал жерге барганыңыз да туура эмес. Эгер сиз ошону окуган болсо, сиз бул жерде отставкага беришиңиз керек болуп атат. Во главе с правительством. Жабык тартипти карасак мен айтып берем, кандай маселелерди караган. 3-чү микрофон. Урматтуу депутаттар, башка чыкпасаңыздар, добуш менен чечебиз. Төрага, мен бүгүнкү коллегаларымдын айткан сөзүнө толук кошулам. Бүгүн Разаков, Жолдош Разаковдун отчетун эмес, Жолдош Разаковдун отставкасын сурай турган күн. Бул программа вопросторуна мен жооп берем деп атат.
ошол оперативный информация келгенден бери эч кандай чара колдонгон эмес. Адамдар өлдү, эки мамлекеттин эли кагышуу болуп атат. Ок атылып атат. Бүгүн Разаков бере келип алып, мен жооп берем дейт. Разаков жооп бербейт, Разаков кетиш керек. Ошону премьер-министрден берден сурашыбыз керек. Кетиресиңби, кетирбейсиңби деп. Принципиальный вопрос ушул. А премьер-министр Ошко жазгы талап жумуштарына міне канча гектар жерге кандай картошка сепкени, ошону апрелде деткени кеттиби. Картошка сөөлүп бүттү го былтыр. Быйыл дагы канча картошка сөөлүп деп барат ошака. Премьер-министр келсин мына. 5-чи, анан 6-чы. Рахмат, Дастан Арыспекович. Мен дагы мына алда айтылган коллегалар кошулуп кетет элем. Бул маселе кечирилип бүгүн каралыш керек, кечирилбеш керек. Бул жерде эл аралык комитеттин төрагасына Исхак Айтбаевич айткандай, ар бир иш-чара боюнча берилген. Ушул иш-чараны аткарыш үчүн бүгүн угуш керек. Сөзсүз түрдө аткарыш үчүн муну токтомду ишке ашырыш керек. Экинчи маселе, мына Якутскийде аз болуп аткан маселелер боюнча, ал жерде миграция кызматынын орун басары жүрөтөт, миграциянын төрагасы берди отурат. Ал вице-премьердин деңгээлинде барып чечиш керек бул маселени. Ал жерде мына мен маалыматым боюнча, ошол жерде диаспоранын өкүлчүлүгү чуркап жүрөт дейт. Эми бул маселени бул деңгээл жогору мына вице-премьердин деңгээлине чейин барып чечип келиш керек да. Анда айтып кетишти, мына биз дагы депутаттар мына Госдумада кайрылуу жашабыз керек да. Кандай бир ошол жерде күнөөлөр бул мыйзам чегинде өзүнүн жазасын алыш керек. Ал жерде Якутскийде биздин жүргөн мигранттардын кандай бир жанагы мыйзамды булгандардын азабынан белгилер биздин мигранттар чеге чаппаш керек да. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат. Кечирим сурайм, экинчи жолу чыгып атам. Урматтуу Дасанбек Арыспекович, урматтуу коллегалар. Азыр мен биздин токтомду окуп көрдүм да. Ушуну кабыл алып берип койсок. Кабыл албай туруп берсек, алар аткарбайт. Нормативный правовой актылар боюнча Жогорку Кеңештин токтомун өкмөт аткарууга милдеттүү. Аткара турган пункттардын баарын жанагы трансформация боюнча чечкиле. Баланча сум акчаны чечип бергиле деп бере турган жерлердин баарын биз угуп чечип койсок да. Анан барбагандар, укпай калгандар, председатель комитет менен барып келген кишилер дагы бир угуп алсак жакшы болот эле, биз дагы бир чечим кабыл алганга өзүбүзчө. 4-чы микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Кыргызда жакшы кеп бар да, башкасын коюп манастайт дейт. Бул жерде депутаттар абдан өздөрүнүн сөзүн айтып атат. Ошо токтомду кабыл алуу жөнүндө депутаттар обещать этип келиптир. Муну бүтүрүп беребиз, муну беребиз, муну алабыз деп мына биздин кыздар айтып атат. Эми мындай кылбайлы. Бул эми сүйлөй бергенде көп сөз. Токтомун кабыл алып берип, ана канча акча кетет экен, каягына жумшайт экен, ошону жебейбегендей кылып, Жогорку Кеңеш контролдоп, анан ызы-чуу болуп аткан жерде токтоп кичине басылганда Жеңиш Парпиевич, буларды ким жасаган? Бирөө бар да мунун аркасындачы. Өзүнчө турган кишилер бар, өзүнчө уюштургандар бар, тыйын тыпыры берип чыгаргандар бар да. Ушуларды СМБга айтып, өзүңөр тапкыла. Анан эми силердин информацияны укпасак, азыр эшиктин алдында толтур журналисттер турат. Чыга калып эле жакадан алат эле. Сен ким экениңди да сурабайт. Оозго микрофонду такап эле, момундай кылгыла, эмне кыласың дегенден баштайт да. Ошон үчүн эл угуп атат. Кыргыз эл угуп атат. Ушул маселени тактап, анан премьер-министрди чакыра турган болсок, убагында чакырып, же болбосо келип айтып, Дасан Арыспекович келип отчет берсин. Келер айтып атпайбы? Премьер-министр жок болуп кетти, каякка кетти, талаачылыкка кеттиби же балык улап кеттиби деп атат. Эми балык улаган убакыт эле болбосо керек. Мен айтайын дегеним ушул. Жеңиш Парпиевич, мына өкмөт менен келгенден кийин токтомду Акылбек мырза айтпады, азырчы ошону кабыл алып, канча акча керек, бериш керек дагы токтотуш керек. Элдин баары көчүп атат, телевизордон көргөзүп атат баарынча. Бирөө эме берип атат, берип атат, бирөө материал, строй материал берип атат. Ушуларды карап койсоңор. 1-чи микрофон. Рахмат.
Сулайманов. Урматтуу коллегалар, мен оюнча Исхак Айтбаевич айткандай уланта өрүшүбүз керек. Бул ыкчам карай турган маселе. Мен башка нерсени айттым. Айткым келип атат. Жеңиш Парпиевич, сизди мына жерде депутаттар маалымат булактарына таянып, сизди обвинять этип атат. А сиз ачык жооп бере албай, жабык эшикте айтайын. Бизде дагы күмөн пайда болуп атат азыр. Менин суранычым, ГКМБнын представители тез аранын ичинде ушул болгон маалыматтарды Өзбекстандын сайттарынан, эки жактан чыккан маалыматтарды тактап, бизге жалпы айтпасаңыздар, төрагага, сөзсүз түрдө президентке жеткизиңиз. Иликтеп, тактап, ушул канчалык чындыгы бар ушул маселенин Жеңиш Парпиевичтин үстүнөн обвинять этет. Эгер андай болуп аткан болсо, бул кишиге кечеге барып кол коюп атат, кече ал жакта иштер жүргүзөт. Анда кандай болуп калат анда? Бул жакта чоң күмөн пайда болуп атпайбы? Ошон үчүн ГКМБнын представителинен суранабыз, сизге ушуну тактап тез аранын ичинде бизге так маалыматтарды жеткизүү, бул эми секрет болушу мүмкүн, же кандай болушу мүмкүн, президентке доложить этиңиз. Болгондой. Төрагага дагы. Тактоо иретинде сиз азыр Өзбекстан деп кеттиңиз да, Өзбекстанбы же Тажикстанбы? Тажикстан, то есть, кечирип койсоң. Алмаштырып алдым. Тажикстандын маалымат булактарынан чыгып атат. И башка жактардан дагы ушундай сөз жүрүп атат азыр. Анда кандай болуп калат? Мага аябай кооптуу болуп атат да бул. Урматтуу депутаттар, рахмат. Мындай кылалы. Урматтуу депутаттар, азыр чечип алалы, биз бир багытка өтө алалы. Убакытты өзүбүздүн убакытыбызды өзүбүз алып атабыз. Мынакей азыр тартыш болуп калды. Бирок кече бул маселе кезексиз да комитеттен каралды, урматтуу депутаттар. Кезексиз күн тартибине киргиздик. Өткөндө биз караганда, палатадан караганда ушундай тапшырманы өзүбүз бергенбиз. Жеңиш Парпиевич өзү барып, комиссиянын башында туруп, иштин бардыгын 5 күн жүрүп келди, бардыгын маалыматты билет деп өкмөттө ушуну сунуштады. Комитеттен де келип туруп, Жеңиш Парпиевич өзү маалымат берди. Анан кийин комитеттин токтому чыкты. Комитеттин токтому сиздердин колуңуздарга таркатылды. Бүгүнкү күндө ооба, убакыт өтө тар болуп атат, урматтуу депутаттар. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, каршы болбосо, бүгүн маалымат угалы, комитеттин токтомуна көңүл буруңуздар. Ошол жерге болгон тапшырманы берели дагы. Тийиштүү маселе берели. Анан аркы жумалары дагы эле премьер-министр чакырып, ушул маселени карай берели. Азыр убакыттан утурбайлы. Мына Орчунда көп маселелер турат. Ар жерде чечиле турат. Көп маселе турат. Көп маселе. Кийинки жума дагы эле премьер-министр чакырабыз да ушул маселени угалы. Ушул маселени угалы, урматтуу депутаттар. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Артысбекович. Кебир кесиптештерим айтып атпайбы, буну саясат кылбагыла депчи. Биз саясат кылып аткан жокпуз. Өкмөт башчы өзү саясат кылып атат. Ал киши билген. Бул жерде бүгүн Баткен чек арасы боюнча кырдаалды талкууга алынар. Эгер өкмөт башчы Мухаммедкалый Дүйшөкевич Якутияга кетсе, ошол жакта кырдаалды турукташтырып кетип, мен түшүнмөкпүз, биз түшүнмөкпүз. Бирок ал Ошко кетип атпайбы? Башка иштер менен кетип атпайбы? Анан булардын маалыматын несин угабыз? Булардын маалыматтарын уккандан көрө Камчок Ташиевден уксак болот аны. Баткендеги ыйлап сүйлөгөн чалдын сөзүн YouTube'дан Кыргызстандын баары көрдү го. Ыйлады го, былтыкты жаным алып жатам. Өкмөт чечип бергиле дейт. Анан өкмөт башы жок. Булар нени чечет? Нени чечет? Булар ушул турган турушу менен Якутскеге кетсин, азыр отуруп алып бортко. Чечип келсин жок дегенде бир маселени. Ошол жакта кырдаалды турукташтырып келсин. Баткенде кырдаал турукташып калды. Анан азыр айтып атпайсызбы? Өкмөт башчыга боору урупчу. 3 күн мурун бериш керек деп. Мына Баткендеги кырдаалды биз күн тартибинде бар беле. Бул чукул кырдаалда. Чек арадагы маселе боюнча 3 күн мурун өкмөт башчыга айтышыбыз керек экен да, сиз келиңиз, ушуну талкуулайбыз деп. Өкмөт башчы өзү келиш керек. А бизди бюджетти кабыл алдырганда, кезек сессияга чакырганда, бир эле күн мурун эмес, 1 саат мурун чакырасыздар го. Регламенти жок эле. Кел добуш бергиле деген, добуш берип кетебиз го. Анан өкмөт башчы 3 күн мурун айтат экенбиз, келип айтып кеттиңиз деп. Бул болбогон нерсе да. Саясатты өзүбүз кылып атпайсызбы? Анан ушундайдан анан сөздөрдү угасыз да. Не деген сөздөрдү угуп атабыз парламенттин башында. Туура айтат Алмамбет Насырканович. Өкмөт башчы өзү келип ушул жерде туруш керек. Чек-чейип ушул жерде отчет бериш керек болчу. Эртең дагы алдын алыш керек болчу. Жылда Баткенде чек арада боюнча чыр чыгат. Жылда эле ушинтип сооротуп коюшат. Эчтеке чечилген жок. Туура айтат.
өкмөттүн мындай эги туртумбуз отставкасы каралыш керек деп. Мен да кошулам ушуга. Рахмат. Рахмат. Депутаттар, эми бизде жалпы маалымат бар. Бирок эл күтүп атат. Эмне болуп атат бүгүн, кандай бүттү, кандай чечилди? Дагы созулуп кетсе, дагы суроолор көп жаралып кетет. Ошол үчүн мына маалымат берсин, маалымат угалы. Анан чечимге келгенден кийин башкача болот, урматтуу депутаттар. Азыр маалыматты берсин, жалпы эл күтүп атат. Кыргызстан эли күтүп атат. Сиздерде бар балким маалымат, урматтуу депутаттар. Но элде жок да, эл күтүп атат. Аз дагы 1 жумага же 10 күнгө созулуп кетсе, дагы суроолор пайда болуп калат. Ошондуктан маалымат угалы, ким барып келди, комиссиянын башында ким турган, так маалыматтар берсин, биздин чечим турат, ошо чечимге өтөлү. Анан кийин 1 жумадан кийин 10 күндөн кийин башкалар чакырып дагы сурай берели. Кандай дейсиздер? Урматтуу депутаттар, биринчи микрофон чыкпасаңыздар. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Эми басма элдин кысканын ээси билбейт, ат билет дейт. Бул чек ара маселеси ошо чек арада чектешкен гана элдердин көйгөйү эмес. Биз көчө күнү эл аралык коргоо коопсуздук комитетинде бул маселени 2,5 саат талкуулаганбыз. Керек болсо ошол комитетке премьер-министрди чакырганбыз. Мына бул жерде отурган өкмөт мүчөлөрүнүн баары күбө келген жок. Анан суранганбыз. Эртең келсин. Эртең биринчи суроо ушул Баткен Тажик чек арасындагы окуялар боюнча деп айтканбыз. Ошол жерде мына канча сөздөр айтылды. Бул жерде мына Жеңиш Парпиевичтин ошол Тажикстан агентинен баштап трансформация бүт маселелер көтөрүлгөн, ачуу да, таттуу да сөздөр айтылган. Ошол жерде токтом менен жанагы Адахан Мадумаровдун Совбездин секретары катары протоколго кол койгону боюнча биз Минюстка конкреттүү түрдө тапшырма бергенбиз. Ошол протокол юридикалык күчкө ээ болобу? Ошондой эле ошо кезде Совбездин секретары катары Адахан Мадумаровдун эл аралык аренада ушундай кыргыз элине кыянатчылык кылган протоколго кол койгонго укугу бар беле? Ошого укуктук баа берсин деп Ген прокуратурага тапшырганбыз. Бүгүн Ген прокуратура өзү да жок. Анан экинчи маселе ушул Тажик Баткен чек арасы боюнча 2005 жылдан 2009 жылга чейин мындай бир чыккынчылык түрдө ар кандай келишимдер кабыл алыптыр. Ошол келишимдердин негизинде биздин жогорку кеңешке ратификация бергиле деген кагаздар келген экен. Бирок 2011 жылы 10 майда ошол кезде коргоо жана коопсуздук комитетинин башчысы генерал Исаковдун комитети карап бул маселени ошондо чечим кабыл алышкан экен да. Бул маселелер мындай Кыргыздын кызыкчылыгына чыккынчылык кылган маселелер. Ошол Рахмат. Урматтуу деп, азыр берем кайрадан баштан берем. Үчүнчү. Бүтүр болсун, кошпой була. Жыйынтыкта болсун. Ошол маселе Кыргызга чыккынчылык кыла турган келишимдерге кол койгон жетекчилер жоопко тартылсын деп туруп, бул эмнени артка кайрган экен. Давайте бүгүн ошол Исмаил Исаковду чакыралы залга дагы. Ошол киши бүт ак карасы, аки чүкүсүнө чейин абдан жакшы билет. Ошол киши да айтып берсин. Биз ал бул дебейли. Исмаил Исаковду чакыралы. Урматтуу депутаттар, ушуну добушка коем. Исмаил Исаковду чакыралы. Ошол кезде коргоо коопсуздук комитетинин жетекчиси катары ушул келишимдердин баарын деген бул Кыргызга кыянатчылык кылган деп чечим чыгарган экен. Рахмат, сунушту добушка коебуз. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Дастанбек Арыспекович. Урматтуу депутаттар, бардыңыздар туура айтасыздар. Бирок эл күтүп атат, маалыматтарды укпайлыбы? Маалыматтарды угайлы, андан кийин токтом эл аралык комитети угуптур, ошонун токтомун талкуу кылайлы. Ошол убакыттын ичинде премьерге чалгыла, өкмөттүн өкүлү чалсын, премьер келсин ушул жака. Биз талкуу болуп бүткөнү. Ошто болса 45 минут учуп келет ал. 45 минут учуп келет. Ошентип добушка коюңуз. Дастанбек Арыспекович. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Дастан Арыспекович, мен ушул сунушту колдойт элем. Жумуш бүткүчө премьер-министрге эме кылсаңыз, биз маалыматты угуп берели, талдай берели, андан кийин жумуш аягында премьер-министр учуп келсин оштон. Анда чечимди кабыл алып коелу. Ошол сунушту добушка коюңуз, ушул сунушту. Ошо мен жумушту алып кете берели азыр маалыматтуу. 6-чы микрофон. 6-чы. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мындай парадокс да.
ушул боюнча жалпы коомчулук дүрбөлөңгө түшүп атса, Разаковду ар кандай мындай ушактай туралы далилибиз жок. Ар кандай бир күнөөлөп атса, баарына ушу киши күнөөлүү деп. Анан биз кайра ошо Разаковду калыбы? Нормально өзүн сыйгылаган коомдо Разаковду убактылуу ала туруп, үстүнөн комиссия түзүп, өкмөттүн жетекчиси келип жооп берет. Элдер сурап атат, губернаторду качан аласыңар деп атат. Бир келип койгон жок, казармада жашым жатат деп. Жанагы аксакал айтып атат. Эми губернаторду аласыңбы, албайсыңбы деп менин жеке суроом премьерге болчу. Мен деле премьерди жакшы көрөм, аны колдогум келип атат. Бирок момундайда мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи турсун да, улуттун кызыкчылыгы. Достчулук, жакшы мамиле дегенден да бийигирээк бололу да. Ошондуктан премьер өзү келсин. Анан кээ бирлер айтып атасыздар, урматтуу коллегалар, убакыт, бир жумада убакыт чечилбейт. Андан көрөк эл эмнени күтүп атат? Эл токотер конкреттүү жоопту күтүп атат. А бул жерде Разаков не деп айтат? Мен күнөөлүү эмесмин дейт, анын баары ушак дейт. Анан кайра ушу Разаковдун өзүнө кабызбы? Ошондуктан Разаковду бир жумага четтете туруп, керек болсо үстүнөн комиссия туруп түзүп текшерели, чынбы же калппы? Ал эми премьерден сурайлы, анткени жоопту өкмөттүн аткаруу бийлиги, өзүбүз түзгөн аткаруу бийлиги ким бүгүн? Премьерби же ким? Анан ушундай маалда ошко кетип калганы бул туурабы? Ушундай маалда айыл чарбага шылтап кетип калганы туурабы? Туура айтып атат бир коллега. Өзү келиш керек эле, урматтуу депутаттар, мен барам силерге күтүп тургула деп. Шылтоолоп качып кетпей. 5-чи, анан 4-чү, 2-чи. Рахмат, Республика Тажыр Зулушев. Урматтуу төрага, сиз бүгүн маалымат угабыз деп премьердин өзүнө кайрылдыңыз беле, жана регламент талабы боюнча? Мен кайрылган эмесмин, сүйлөштүм, комитет чечти муну. Тийиштүү комитеттен карады кече, маалымат ошол жерден айтылды. Урматтуу кесиптештер, кече комитет карады бул маселени. Төраганын тапшырмасы менен 5 депутат жеринде барып келдик. Элдин үнүн ошол жерде болуп аткан окуяны өз көзүбүз менен көрдүк. Сурай турган, айта турган маселе көп бүгүн тиешелүү кызмат адамдарына. Бирок бүгүн бир чоң эске ала турган маселе турат. Ал жерде эл бизди көрүп отурат азыр. Бүт ал жерде жумуш жок. Ушуну күтүп отурат. Жеңиш Разаковду чече албайт бул маселени. Бизге алмаштырып бергиле деп атса, бүгүн 120 депутат Жеңиш Парпиевдин маалыматын элге шылдың болбойлубу? Өкмөт премьер-министр бүгүнкү бул чегарадан ашык чече турган маселеси жок. Азыр туура айтты Тилаев, керек болсо келсин. Мына биз азыр токтомго чыгарабыз, кокуй бүтүрүсүн батыраак деген сөздөр бул куру кыял. Ошол токтомдогу маселени өкмөт бүгүн 50-60% чечип бүгүн депутаттарга айтыш керек болчу. Эл угуш керек эле. Сиздер трансформацияга жардам бергиле. Же бул нерсени жогорку кеңеш карап берилсе, бүгүн биз ошого макул болуп токтом токушубуз керек эле. Биз милдеттендиребиз, көнүмүш адат бир ай жоголот. Андай эмес, бир жумадан эчтеке болбойт. Өкмөт келсин, премьер-министр өзү эмне иш-аракет кылды чегара боюнча билдирсин, биз токтомду кабыл алалы. Керек болсо кийинки 5-күндө топтолуп бул маселени карасак эч нерсе болбойт. Биз реалдуулукка баралы. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон. Рахмат, мен 3-чү жолу чыгып атам, кечирим сурап атам. Урматтуу төрага, сунуштуу добушко коюш керек болчу. Анан сиз башында мени колдогондой болду, аягында башкача кеттиңиз го. Мен айткан максатым, урматтуу кесиптештер. Сунушуңузду коёмун, бирок ортого чыгып калдым. Урматтуу кесиптештер, биздин элибиз талкууну эмес, маалыматты күткөн жок. Алар чечкиндүү кадамдарды күтүп атат. Демек, биз кабыл алган токтом ишке аша турган болуш керек. Анын үчүн мына комитет толук укугу бар ушу токтом долбооруну өкмөткө жиберип, бир жуманын ичинде булар даярдык келип, муну аткарабыз, муну аткарбайбыз деп айтса, ошондо чечкиндүү болот да. А биз кайра эле бүгүн тапшырма беребиз. Бир айдан кийин булар маалымат берет ага. Мына как раз бир ай премьер-министр кетип калыптыр, ушул бир жума убактысы бар. Бир жумада күнү түнү иштеп, булар бизге кийинки жыйынга 1 апрелде келип туруп, ушул токтомду ишке ашырабыз. Мынча мөөнөттө деп айтып бериш керек да. Ошондо чечкиндүү кадам болот деп мен ишенем да. А бүгүн чын эле бул киши баягындай эле сөз болот да. Сүйлөштүк, жолуктук, мындан ары иш бүтөт деп. А бирок токтомдун ичинде деле мен байкаган жокмун да. 7 мартта белгиленген коркунучту 12 мартта окуяга айланып кетти. Кандай жоопкерчилик?
Аны өкмөт даярданып бизге келиш керек. Ким күнөөсү бар, ким жоопко тартылды деп. То есть биз кадамдарды көрсөтүшүбүз керек. Планда эмес, божомолдо эмес. Мынау ишке ашты деген сөз болуш керек да. Ошондо элибиз түшүнөт бизди. Болбосо кайра эле сүйлөп биз Жеңиш Парпиевичке дагы эле ийгилик каалайбыз, болду ушу менен бүтөт. Мен сунуш кылат элем, бир жумага калтырып койсок жакшы болот да. Экинчи микрофон. Рахмат, Дастан Арыспекович. Бизге маалым болуп калды. Азыр сиздин Зулушев Курманкул Токтуралиевичтин суроошу менен комитет премьер-министрди чакырган, а? Ошону тактап койчу, Исхак Айтбаевич, айтып койсоңуз. Исхак Айтбаевичтин микрофону. Исхак Айтбаевичтин микрофон бергиле. Комитет понедельник күнү комитеттин жыйынына чакырган премьер-министрди. Жалпы палатага. Комитеттин чечими менен дагы комитет бүткөн соң палатага да чакырылган. Рахмат. Эми комитеттин, жогорку кеңештин негизги чечимдерине мындай мамиле кылбаш керек премьер-министр. Ошондуктан азыр туура эгерде комитет тарабынан чакырылып, палатага бүгүн келбей турган болсо, премьер-министрсиз карабаш керек экен да бул маселени. Ошондуктан урматтуу депутаттар, эми биз бая мыйзам чегинде иштеп атабыз. Ошон үчүн кээ бир учурда чокул чакырылып калганда мүмкүнчүлүгү жок болсо түшүнмөкпүз, бирок бүгүнкү күндө премьер-министр сөзсүз катыш керек экен. Жогорку сунуштарды добушка коюп койсоңуз, добуш менен эле чечели. Эсте ушул биздин токтом долбоорлор бар. Кечеги комитетте болгон сунуштардагы ушул токтомдун долбооруна кошо материалдарга киргизип койсоңуздар. Регистрация болгон сунуштар бар эле. Рахмат, урматтуу депутаттар. Сунушту добушка коёмун. Сунушту анан беремин. Биринчи сунуш келип түштү, Масалиев Исхак Абсаматовичтен. Бүгүнкү жыйынды кийинки жумага жылдырып, кийинки иш. Премьер-министр, жетише албай калса кандай кылабыз анда? Жетише албай калса, келе албай калса. Андай кылбаңыздар. Ошол сунушту мен азыр добушка коём, урматтуу депутаттар. Биринчи микрофон, анан экинчи микрофон. Башка чыкпаңыздар. Рахмат. Урматтуу Дастан Арыспекович, урматтуу депутаттар. Азыр Курманкул Токтуралиевич менен Исхак Масалиевич Абсаматович айткан сөздөр деле кайра кайталап коюшум мүмкүн. Бирок саясатташып кетти, тиги бу деген сөздөр бул жерде айтылып кетпеди. Эми саясатташтырып отуруп бүттүк го. Бирок бул жолу Баткендеги кыргыз-тажик маселеси бул түздөн түз өзгөчө карай турган маселе болуп жатпайбы? Бир жолу премьер-министрди чакырып, дагы жол айтайын. Керек болсо Коопсуздук кеңешинин катчысын, ички иштер министрин, тышкы иштер министрин бардыгын чакырып, саясий талдоо, экономикалык талдоо, чарбалык талдоо бардык жагынан бир карабайлыкпы? Айтып атабыз, токтомду кабыл алып эле коелу бүгүн депчи, токтомду азыр тезирээк кабыл алалы деп. Курманкул Токтуралиевич жакшы айтты. Ал токтом чарбалык маселелерди премьер-министр же өкмөт аны чечип атат ансыз элечи. Ал шашылыш эчте күйүп аткан эчтеке жок. 7 марттан баштап бүгүн эле Улуттук коопсуздук комитетинин орун басары айтты эле. Оперативдүү ыкчам информациялар тышкы иштер министрлигине, өкмөткө бардыгына берилип атканда ошодон элечи. Аягы келип өкмөттүн шалакылыгы менен тилекке каршы ушуга келип жеттик. Ошону сунуш премьер-министрди азыр эгер уга баштасак, уга берели. Бирок премьер-министрди азыр чакырып туруп сиз айтышыңыз керек. Анан бул жерде комитет жөнүндө азыр талаш тартыш болуп атат. Кээ бирлер кече уккан кишилерди айтып атат. Мындай билмексенге салгандай болуп атат да. Мына Карамат Бабашин отурат, мына Жылдыз Мусабеков отурат, мына Исхак Айтбаевич өзү айтты. Кече комитетте мен болгом, биринчи күнү добуш, экинчи күнү добушка коюшкан. Премьер-министр комитетке келбей, анда эртең палатага келсин дегенде добушка коюп өткөн да. Ал өткөн да. Түшүнүктүү, эми азыр ошо сунуштардын баарын добушка коем, урматтуу депутаттар. Анда сунуш, урматтуу депутаттар. Апрелдин 3 среда экен, среда күнү биринчи маселе болуп туруп, ушул маалыматтын баарын угалы. Экинчи микрофон, анан 5-чи микрофон. СДПК Мадеменов. Дастан Арыспекович, кечеги коюлган протокол секреттен коюлганбы, ДСПбы? Кече протоколго кол койгонсузбу, Жеңиш Парпиевич?
Мурат Аганович, эми азыр биз процедурный маселеден Секретныйбы? Анда бизге депутаттарга ошо таркатыр берсин. Ошону эмеге кошуп коюңуз. 5-чи микрофон. Рахмат. Дастан Арыспекович, эртең майрам болуп калат, анан каникулга кетти. 5-чи күнгө кезексиз жыйын кылбайлы ушул маселени бүтүрсө, созулуп кетет дагы сөз болуп кетебиз да. Узарып кетет. 5-чи күнгө кезексиз кылсак, депутаттардын баары эле макул болуш керек. Ушул маселени ошо целыйден карайлы. Макул. Макул, сунушту азыр добуш менен чечебиз. 1-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, биз кичине катуу оборотторду алып кеттик да. Мен айтып кетем да, мына Искандаров айтат керек болсочу. Кыргыз бийлиги, өкмөтү дайыма биз тажиктерге кайрылабыз. Көп жылдан беричи делимитацияны кылып алайлы депчи. Ал тараптан навстречу болуп атат бизгечи. Аягында биз келип туруп мына өзүбүздүн жакшылакай кадровый офицерди күнөөлөп кеттик. Баарын күнөөлөп атабыз. Бизде бир эле күнөө бар. Биз аякта социалдык маселелерди чечип атабыз да. Жана Төрөбай Зулпукарович айткандай маселелер бар. Жана приграничный территория деген аяка особый финансированиялар кылсак, бул маселелер болбойт эле, миграция болбойт эле, маселе чечилмек. Бирок биз тараптан дайыма биз толерантный политика жүргүзөбүз. Соседдер менен чек араларды чечип алайлы дейбиз. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон, акыркы болуп чыкпаңыздар. 6-чы акыркы микрофон. Дастан Арыспекович, Алтынбек Турдубаевдин добушун сунушка коюңуз. 5-чи күнү кезексиз сессия өтөлү, бир күн кечке ошол чек ара маселесине премьер-министрдин катышуусу менен, бүт министрлердин катышуусу менен кезексиз сессия өтөлү. Рахмат. Урматтуу депутаттар, жаңы келип сунуш келип түштү. Анда марттын 22-синде, бул жума күнү болот. Кезексиз заседание, сессия эмес заседание, урматтуу депутаттар, заседание өткөрөбүз. Бардык сунуштарды эске алабыз. 22-синде. Бирок азыр биринчи урматтуу депутаттар, азыр мына Масалиев Исхак Абсаматович биринчи сунуш киргизген, азда микрофон сурап атат. Бирок анын сунушун биринчи кылып коюшум керек. Биринчи сунуш жактан келип чыккан. 4-чү микрофон. Кечирим сураттам. Мен түшүнбөй калдым. Бул кезексиз сессия эмес, кезексиз жыйын болот да. Мен Бир күндөн кийин, а? Заседаниеда Бир күндөн кийин. Жума күнү, 22 март. Бир күндөн кийин. Макулсузбу? Бирсү күнү? Ооба, бирсү күнү. Урматтуу кесиптештер, кичине мындай көңүлдүү болсок, бир күндөн кийин өкмөт каяктан даярдык кылат, а? Убакыт берсек, токтомду окуп чыгып даярданыш керек да алар. Суроого жооп бериш керек да. Мен сунушумду дошко коюңуз. Өтпөсүн 1-апрелден деп. Урматтуу депутаттар, мына азыр дагы тактоо иретин айтып коеюн. Премьер-министр кайсы күнү кетет чет өлкөгө командировкасы? Чет өлкөгө кетет экен, 22-синде болбойт экен. Иш сапары бар экен 22-синде. Мен да 22-синде Евразияске барам, Москвага. Урматтуу депутаттар, биз дайымыз өткөргөнгө, бирок премьер-министрдин иш сапары бар экен 22-синде. Пландашылган. 4-чү микрофон, анан 1-чи микрофон. Урматтуу депутаттар, Токторов Кыргызстан фракциясынан. Менде мындай суроодо регламент. Мына эл аралык комитет чечим чыгарып, поручение берди өкмөткө. Өкмөт ошону аткарууга тийишпи? Туурабы? Комитет конституционный орган. Ошол маселени карады, анан тийиштүү чараны көргүлө деп поручение берилди. Ошондой берилдиби? Биздин токтомго жазылды, токтом бүгүн калып алмак. Жок, комитет өзү андай чечим чыгарган. Анда өкмөт ошону аткарсындан бир жумадан кийин, ошо Исхак Абсаматович айткандай, жыйынтыгы менен келсин бизге, уже конкретный результаттары менен. Биринчи сунуш келип түштү, Исхак Абсаматовичтен. Мен сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер. Масалиев Исхак Абсаматович сунушу добушка коюлду. Макул 71, каршы 7, баары 78, катталы 110. Ана Исхак Масалиев Исхак Абсаматовичтин сунушу өттү. Урматтуу депутаттар, ушул жыйынды биз кайра майдан
Апрелден кечиресиздер. Апрелдин 3-ндө улантабыз, урматтуу депутаттар. Добуш менен чечилди. Биринчи микрофон процедурный. Дастан Артысбекович, негизи азыр добушту коюп эрте кылып салдыңыздар. Негизи биз парламент мына омбудсменди шайлаганда, бир эсеп палатасынын аудиторун шайлаганда деген түнгү саат 2-3-кө чейин деле иштеп атпадык белек. Азыр оштон 3-төн өткөндө самолет бар. Келмек да. Ошону койгуча сиз сөз бербей койдуңуз. Рахмат, эми көпчүлүк менен мен процедурдук маселени добушка койдум, добуш менен чечилди. 4-нчү микрофон. Өкмөттүн мүчөлөрү, сиздерге урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү Жеңиш Парпиевич, мен кайрылат элем. Мына комитеттин чечимин алып туруп, бир жумадан кийин келгенде даярданып келгиле. Ар бир пункт боюнча каражат бөлүнө бөлүнбөйбү, мыйзам долбоору киреби кирбейби деп, канча убакытта деп даярданып келгиле. Рахмат.